Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Бүгүн 9 август күнү Париж шаарында уланып жаткан 33 жайкы Олимпиада оюндарынын алкагында кыргызстандык балбаныбыз Олимпиада оюндарынын күмүш медалисти, 3 жолку дүйнө, 6 жолку Азиянын чемпиону Айсулуу Тыныбекова өзүнүн алгачкы баскычтагы беттештерин өткөрдү. Ал алгач 8-1 финалдык баскычта нигериялык, чейрек финалдык баскычта акшылык атаандаштарын утуу менен жарым финалга чейин жетип барды. Эми финалга жолдомо берүүчү беттеште Айсулуу Тыныбекова украиналык Ирина Калиденко менен беттеш өткөрөт. Бул беттеш тууралуу алдыда кененирээк биз менен калып туруңуздар. 9 августка белгиленген мелдеш күнүнүн алкагында күндүн кечки бөлүгүндө кыргызстандык спортчубуз Айсулуу Тыныбекова финалга чыгуу үчүн үстүдө айткандай украиналык Ирина Калиденко менен беттеш өткөрөт. Буга чейин бул эки балбан 2020-жылкы Токио Олимпиада оюндарынын жарым финалында кескелип, анда Айсулуу Тыныбекова жеңишке жеткен болчу. Андан кийин дагы бир нече ирет эл аралык рейтингдик турнирлерде кескелип, Айсулуу бул спортчуга караганда күчтүүрөөк болуп жаткан. Бул жолу эми кыргызстандык спортчубузду дагы бир оор атаандаш күтүп турат деп айтсак болот. Ирина Калиденко өзүнүн биринчи беттешинде Орхон Пуревдорш аттуу монголиялык эң күчтүү делинген балбандардын бирин утуп алса, чейрек финалда болгариялык Янованы артка калтырды. Атаандаш чындыгында олуттуу, ага карабастан Айсулуу Тыныбекова дагы бул Олимпиада оюндарына мыкты даярдыкта келгендигин көрсөтө алды. Көпчүлүк эксперттердин ою боюнча, Америка Кошмо Штаттарынын балбаны Кайла Миракл бул Олимпиада оюндарында сенсация жаратышы мүмкүн деп айтылып жаткан. Чындыгында акшылык спортчулар жөнөкөй турнирлерде жөн эле жүрүп, Олимпиада оюндарында ар качан башкача өнөр көрсөтүп коюшат. Андыктан кандайдыр бир деңгээлде эксперттердин айтканында чындык бар эле. Бирок Айсулуу акшылык атаандашын кыйынчылык менен болсо дагы утуп алды. Муну менен Ирина Калиденкога караганда олуттуу атаандашты утуп, жарым финалга чейин жетти дегенди түшүндүрөт. Эми жарым финалдык беттештер Бишкек убактысы боюнча 22:15 башталат. Айсулуу Тыныбекова килем ортосуна 5-болуп көтөрүлөт. Демек, ар бир беттешке 8 мүнөттөн убакыт бөлө турган болсок, анда Айсулуу болжол менен 22:45-22:50 чамасында килемге чыгышы күтүлөт. Эми эмне дейбиз? Кыргыз спортчусуна ийгилик каалайбыз. Буга чейин спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дүйнөнүн биринчи чемпиону болгон дал ушул Айсулуу Тыныбекова болгон. Эми Олимпиада оюндарынан дагы Кыргызстан курама командасына алгачкы алтынды дал ушул спортчубуз алып келип берет деген илгери үмүт менен туралы. Достор, бул беттешти сиздер кайдан көрүүнү билбей жатсаңыздар, анда УТРК спорт телеканалы түз эфирде көрсөтүүдө. Ал жактан көрүү мүмкүнчүлүгү болбосо, анда биздин Алато спорт телеграм каналыбызда дагы түз эфирде чагылдырып жатабыз. Ал жакка дагы кошулуп көрсөңүздөр болот. Жакшы жаңылыктардан саламдашканча аман болуңуздар.